Элмирбек Иманалиев агайыбыздын колунда 6 жыл жүрдүм. Миң уктап турсам да Элмирбек агайдын колун кармайм деген энди ойдо эле жок болчу. Түкеңди көр. Шолоктоп таң атканга чейин көзүм шегенче ыйладым. Айла жок, өлгөнүнө барайын десем, зыйнатына барайын десем, жол жабык чыгарбай коюшту. Акыркы сөзү мындай деп айткан. Турат, неге сен акын болуп көпчүлүк жактан тартынып чыкпай атасың? 6 жыл өсүп Элмирбектин колунда, о чиркин нуке мен деле бактылуу жигит экенмин. Саламатсыздарбы, жалпы Ниту шоу программасы сүйүктүү көрөрмандары. Кайрадан сиздер менен көгүлтүр экран аркылуу жолугушуп жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү биздин эфирибизде кимдер келет деп жаткан болсоңуздар, экрандан алыстай туруңуздар, алдыңкы мүнөттөрдө чогуу күбө боло аласыздар. Урматтуу көрөрманым, жаңыдан биздин катарыбызга кошулган биздин көрөрмандарга дагы бир жолу жагымдуу салам айтабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз ким деп жаткан болсоңуздар, өзүбүздүн белгилүү акыныбыз Элмирбек Иманалиев агабыздын 6 жыл жанында жүргөн шакирти, азыркы учурда студент, искусство университетинен билим алып жаткан, акындардын катарынын сап башында турган, жаш акындардын сап башында белгилүү акындардын катарын толуктайм деген жакшы тилектер менен бизге Турат Турдиев келип калган экен. Салам алейкум. Алейкум салам, кандайсыз? Жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз жакшы жүрөсүздөрбү? Жакшы жүрүп өзүңүз. Жакшы, Кудайым буйруса. Кыйналбай келип алдыңызбы? Керемет, эч кыйынчылык жокко негизи эле. Келиңиз сизди алгач төкмө акын дегенде эле биздин көрөрмандар качан төгөт болду экен, колумуздун колун алып деп күтүп аткан болушу мүмкүн. Айтып отто эмеспи кыргызда, төкмө келсе төр бошот депчи, сизге төрдү бошотуп берели, келиңиз. Айбали, рахмат. Göçkөнгө кыргыз калкым бар, көнөрбөс кыргыз салтым бар. Ышкы бос элге ырарнап, ырдаганга бүгүн шартым бар. Булуу кичүүң аманбы, андамесең ассаломуң алейкум. Ошол амансыңбы жалпыңар? Өзүмдүн аты жөнүм Турдиев Туратбек. Ой, сахнага чыгып ырдасам, кол чабып коштойт эл дүрбөп. Келиңиз кол чабып. Бир кезде менин артист кылып чыгарган ошол устатым элең Элмирбек. Кудайым мага талант тапшырган, талантын таптап бактырган. Кече мыктырчы болот деп менин Элмирбек ырчы жактырган. Албетте ушаң агайым менен мактанам, агайым менен даңктадам. Айткылачың ой, Элмирбектей барбадам. Ал кээде төгүп сүйлөп олтурса кантип сөз табат деп таң калам. Аттиң ай дүйнөң ушул экен, эртерээк кеттиң ой дүйнөдөн. Эмиң агайымды бүгүн эскертип, аттиң ай колдон бири келсе, курат элем эстелик. Элмирбек агай чоң акын, эбегейсиз зор акын, аның эч ким жеңбеген. Келсе дагы мол акын, келсе дагы 10 акын. Албетте, мына азыр окуп жүрөбүз. Ошо Элмирбек агайымдай болуп ырчы болсом деген тилегим. Кайран ошол төкмөлүк өнөрдү мен дагы чын жүрөктөн сүйөмүн. Тилеймин сага дагы Нурбайым, ден солуктун бекемин. 6 жыл өсүп Элмирбектин колунда, о чиркин нуке мен деле бактылуу жигит экенмин. Албетте кагылайын кыргыз эл, сиздерде жакшылык деген жеш болсун.
жамандык нары тыш болсун, жамандык деген болбосун, жараткан өзү колдосун, апатчылык болбосун, даң Аллахым өзү колдосун. Албетте кыргыз эл менен мактанам, сыймыктанам, даңтанам. Анан ушуну менен мен да бүтөйүн, нуке мен ушуга чейин эле жаттагам. Баракелде, баракелде. Эң сонун алгачкы эле суроом бере кетейин. Бул төкмөчүлүк өнөргө кантип келип калдыңыз? Бул төкмөчүлүк өнөр мен үчүн туубасы өнөр деп деле айта албайм. Кызыгуу болду. Мен үйдөгүлөрүм да чыгармачыл адамдар. Бардык байкелерим ырдашат. Мен тет бала кезден бери апамдын айтуусунда кичинекей кезиңде ыйлап атсаң телевизордон Нурак Абдырахманов чоң комузчу агайыбыз бар. Ошол агай келип жанакы жайлоодогу аттар анан күү кадимки эле комузтун күүсүн ойногондо тып эле ыйлаганым басылып угуп калчу экен. Демек ошол кезде эле аян берген турбайбы? Мүмкүн. Анан кийин мен чоңойдум, чоңойгондон кийин баягы 1-класс 8 жашымда ата-энеме талап коя баштадым өзүм. Мен комуз чертишим керек, мага комуз бергиле деп жүрүп анан комуз алып беришти. Комуз алып бергенде анан мектеп окуучу болуп жүрдүм. Анан мектепте дагы бир эле агайым бар болчу. Агайыбыз да 1 ай иштеп эле кетип калды мектептен. Анан өзүм телевизорду карап, Элмирбек Иманалиев ырдап атса, ал кандай комуздун күлөй калса кошо күлөй калып, ал кандай чертсе аны кошо менен турап ойноп атып, акыры комузду өзүм өздөштүрүүгө туура келди. Анан кийин мен өзүм ыр жазчумун. Ыр жазып жүрдүм. Анан ыр жазгандарым баары эле апама берип берчүмүн. Апа, ыр жазсын десе, эмне дегендер эми асмандагы көк асмандан күз келиптир, жалбырак түштү. Болбойт эле урут салчу да. Акын чыкпайт экен менден деп анан бир күн эле мектептен эме болуп калды. Турат, сен комуз билесиң го, бир жанагы акындардай эле төгүп бир баштап көрсөң болот. Ага чейин бирок үйдөгүлөрүм айтышты деги көрүп турушчу. Мен да чакырып айтыш болуп атат, Элмирбек ырдап атат десе, жанталашып мен да көрүшүм. Анан Аалы байке, Азамат байке, Элмирбек агайларым төгүшүп атканда мен да кадимкидей мындай илхомум келип, ушундай төгүшкүм келди мен да. Анан бир күн эле ошентип өзүм дайынданып, анан жана мектептерде бар эме бар эмес беле. Күзгү майрам деген. Күзгү майрам, түшү майрам. Анан комузумду алдым да анан. Анан эле комузду жакшы чертип калган болуш керек эле 5-класстан. Уйкаштык деген менде баша түшүнүк жок. Төгүп атам. Ассалому алейкум, амандык сурайм жалпыңан. Ананып кетейин, муну мугалимде болгон калкыман деп эле анан кетти ошо өзү. Өзү эле чыгып улам. Өзү эле чыгып кетип атат. Анан өзүм жазып алгам кичине. Жазып алганым бар тең эсте жок, бирок төккөнгө аракет кылып анан ошодон төгүп кетсем, мугалимдер ордунан туруп кол чаап, сен өнөрүң бар тура колдойбуз деп, анан элдин дагы батасы, элдин да деми болду бул өнөргө кирген. Ал эми ошол кезде айтып атпайсызбы, баягы жазып жаттачумун депчи? Ошол күндөн баштап жаттап эле калган окшойсуң да. Өзүңүз баягы жүрөктөн чыккан сөздөр менен. Мен бир аз азыр төкмөлүк жааттан дагы өнөрдөн да бир аз аксап калбадымбы? Мен азыр жумуштарым көп болуп, бир аз турмуш дагы кыстап койду. Көп чыга албай калдым. Ошо айтып атпаймынбы, Элмирбек Иманалиев агайыбыздын колунда 6 жыл жүрдүм. 6 жыл жүрдүңүз, ошол 6 жыл убакыт ичинде кандай кызыктуу учурлар болду? Негизинен агай менен. Негизинен көп кызыктуу окуялар өттү. Күнүнө эле күлкү шаат, агайда өттү, мындай харизмасы күчтүү. Тим эле окуяны дагы так айтып, баарыбызды тим эле эме болуп койчу эле, ар жери бөлөп койчу эле. Анан кийин бир туруп бизди күлдүрсө, өзү келип кайра келип анан кайгыртып койчу бизди. Кайгыртып кара күлдүртүп, ушундай бир соң киши эле. Көп окуялар болду, бирок эсте жок болуп атат. Сонун окуялар бар. Ал эми агай менен алгач кантип таанышып калгансыз агайга? Ким ортодо бирөөлөр сунуштаганбы? Мен 6-класс учур экен.
мен ошол 6-класс учурда мен сөзсүз устат күтүшүм керек деп өзүмө тилек максат коюп ата энеме айта баштадым. Мен ушул акындарга жолуксам сонун жакшы болор эле, мен өсөт болуш керекмин акындарга жолуксам деп. Анан бир күнү эле анда телевизордон жарнама кетти. Манас боюнча чоң иш-чара өтөт экен, ошол Өчпө соттун жанында. Ага төкмө акындар катышат дегенден, жок дегенде төкмө акындардын караганын көрүп келейинчи, жолукпасам дагы деп. Анан барып Асылбек Маратов, Кадырбек Бейшенов деген 2 жаш акын экен. Анан барып алар менен маектешип, сүйлөшүп, анда эжем мешит барган эле. Эжем эле саламатсыздарбы, ушул иним акын болом деп эле. Кандай дейсиздер, бир аракет кылып көрбөйсүздөрбү? Тигине мындай деп. Анан барып учурашып, ошол акындардан сүрдүм. Мен комуз чете аласыңбы деди. Комуз чертем деди. Комуз алда чертсем, бар экен. Анан сентябрдын 10-унда, августта жолуккам. Сентябрдын 10-унда бизде айтыш фонд деген коомдук фонд бар. Ошол акындардын мектеби. Ошол жакка кел. Ал жактан Элмирбек Иманалиев баш болгон, Амантабай Кутманалиев баш болгон мыкты акындар сени көрөт. Эгер жакса алабыз. Анда жакпаса, мүмкүн дагы бир кат акча алып берерсиң дейт. Адрести алдык. Ошо мен күздүн сентябрдын 10-унда бардым. Барсам Элмирбек айым отуруптур. Ушундай бетинде нуру жайнаган киши экен. Тим эле элди баягы өзү да жылдыздуу киши эмеспи? Өзүнө тараткан адамды. Анан кийин, "О, жаңырчы келиптир. Кана, өткөзгүлө. Ырдап берсин" деп эле баягы ортак ортосуна отургузуп анан төкчү. Анан ошол жерден төгүп атам. Төкенин чыгып кетчү эле калптары, кандайсыңар? Акындардын алптары деп эле ушинтип эле. Баласың да, ар нерсени төгүп атам мен деле. Анан төгүп эле баягы жаттаган ырларым да кайра кетти. Анан төккөнгө аракет кылган. Элмирбек деген агайым окутуптур, карачы, окуучуларымды алайын, мага дагы билимин берсе деп эле анан тура эмес төгүп эле уже такалып бараткан. Токтот болду. Жарайсың, алдык сени. Сенден момундай акын чыгат. Сенде жүз десең жүзүң бар экен, үн десең үнүң бар. Комузду заңылдатат экенсиң. Ай, Вали, сенден чыгат деп. Ошондон бери айтыш фондко барып калгам. Жакшы. Ошол кезде Элмирбек агабызга жолукканда, алгач колун кармап учурашканда кандай сезимдер болгон? Өзгөчө чоң сезим болгон мен үчүн. Мен 1000 уктап турсам да ошо Элмирбек айынын колун кармайм деген энди ойдо эле жок болчу. Анан тим эле колун кармап, анын колу да ушундай бир жумшак. Негизи айтылат го, колуң канчалык жумшак болсо, сен да жүрөгүң жумшактыгы дейт го. Ушундай жүрөгү жумшак киши экенин билгенде, учурашканда деле көзүмө тике карап, "Кандайсың, Баатыр, жакшыбы?" деп учурашып, анан кийин таттуу мамиледе болуп баштадык. Ал сезимди мен сөз менен да жеткире албайм го дейм. Алгач ошол баягы агабыз, Элмирбек агабыз баягы пандемия маалында каза болуп калды. Ошол каза болгондо кандай акыбалда калдыңыз? Мага кимден уктуңуз? Мага түнү кабар келди. Үйдө эс алып жаткан эле түнү болчу, 3-4-дө. Анан интернет булактарында эле Элмирбек Иманалиев каза болду, дүйнө салды деген сөздөрдү угуп калдым. Коеюн, эле пранк болуш керек, дагы бирөө чыгарып деп, азыр заман ушундай болуп калбадыбы? Бирөөнүн атынан өлдү десе, подписчик жоготуп алып деген. Ошондой ойлордун бири болуш керек дедим мен эле. Жок, андай эмес экен. Анан Темирбек деген бала чалды. Матыбаев. Ушундай статустан айрылып калдык. Мен ошол чынбы десем, ооба деп. Ана ошол жерден Түкеңди көр. Шолоктоп таң атканга чейин көзүм шиген жыйладым. Айла жок, өлгөнүнө барайын десем, зыйнатына барайын десем, жол жабык чыгарбай коюшту мен. Шаарга мейли келсем келет элем, бирок шаардан бери жөө келмекмин. Мисалы себептер ушундай го, мени чыгарбай коюшту.
Сабыр кылыңыз, бул эми тагдырга баш ийет экенбиз, тагдырдан эч качан качып кутула албайт экенбиз. Ар бир адам өлүм дамын татуучу. Ал эми ошол кезде баягы агайдын акыркы жолу сизге айткан сөздөр эсиңиздеби? Эсимде. Мен акыркы жолу окууга тапшырганда 2019-жылы Элмирбек агайымда да салымы болгон. Турат, сен ошол жакка барышың керек. Сени жөн эле алат. Самат Көчөрбаевга айтып коем деген эсимде. Жакшы батасын, эң ошо алган акыркы бата ошол болуптур. Канатың темирден болсун, өнөрүң семирген болсун, Кудайым берген болсун сага. Сен алып залкарлардын бири болор жигитсиң. Темир канатың гүйлөй берсин. Бар бол деп, кем болбо деп батасын берип, жөнөткөн эле да. Ошол батасы менен окуу жайга өттүм. Акыркы сөзү ага мындай деп айткан. Турат, неге сен акын болуп көпчүлүк жактан тартынып чыкпай атасың? Сен көпчүлүк акындардын ичинен комузду чертесиң. Келбеттесең, келбетиң бар. Таптынака жигитсиң. Сүйлөйсүң, ырдайсың, комуз, сулук, музыкалык эмең өтө сонун. Неге чыкпай жүрөсүң? Сен аракет кылсаң, чыксаң, сен азыр баарыңды басып коесуң азыр. Деп акыркы сөз айткан ошол экен. Сабыр кылыңыз, мынакей ошол Элмирбек агабыздын айткандарын эске салып, эскерип алдык. Ал эми ошол биздин программабыздын шарты боюнча, Нету шоу программасы жаңыдан таланттууларды колдоо максатында биз ар дайым элибизге таланттууларды тартуулап турабыз. Таланттар көбөйө берсин дейли. Келиңиз анда Элмирбек агабыздын чыгармаларынан жагымдуу музыкалык чыгарма болсун, колдосун. Элмирбек агайыбыз жаш кезинде жазыптыр мунарын. Бир көлдүн чүрөгүн арнаган экен. Балким сиз да көлдүн чүрөгүнөн издеп жаткан учуруңуз болсо керек, азыркы учурда. Сезгенде эле айтып койдуңуз го. Келиңиз анда. Desem seni munarım, isteymin seni munarım. Al gündün tağın öçpegen, al gün esten ketpegen ay hazırda. Estep turamın ay, hazır delen estep turamın. 16 yaşta kurağım, beri kuradım. Oymoktoy bala gezimde, oymoktoy bala çağımdan ay, o katıp koydum bunarım ay, o katıp koydum bunarım. Turgan meltirep göңүлгө көп ой ençilep, жалым калдың суранып, жалым калдың жалынып ай, жайында кайра келчи деп ай, жайында эле кайра келчи деп.
той жанамын айтқандан қантип танамын адашпайм айтқан сөзімден адашпайм айтқан антымдан ай жайында саға барамын ай жайында эле саға барамын сезонда эле саға барамын жайында эле саға барамын кыргыздын айысы көлү бар бара келди соң чыгарма болду жаз келди мынакей жакынкы күндөрү жайда келет ошол жайында барып келиңиз анда мунарыңызга кудайым буюрса ал мунарымды өзүм таппай жүрөм кайда болду экен деп издеп жүргөн убагыңыз экен ал эми чыгармачылык боюнча сүйлөшө турган болсок өзүңүз обондоруңуз да бар экен обондорду жаратканыңызга канча болду мен обондорду 2019-жылдары баштадым 19 жашыман жаса баштаптырмын азыркы учурда канча обонуңуз бар 8 обон жараттырмын бул эми өзүңүздүн жашыңызга сиз теңдүүлөргө эң сонун убак десек болот 8 чыгарманын обону болушу бул көпчүлүктүн эле колунан келе бербейт чыгармачылыкка ийгилик каалайбыз ал эми ошол сизге кыскача суроолордон бере кетели сизге суроолордон беребиз сиз бирөөсүн тандашыңыз керек даярсызбы даярбыз сиздин тандооңуз телефон же компьютер компьютер лагман манты лагман мектеп школ мектеп сүйүү күйүү сүйүү күйүүгө калган учур болду эле болгон алы туткучев Азамат Болгонбаев алы туткучу Элзар Өскөнбаев Кундуз Таштаналиева жаман асыл адамдарды айтып атасыз келиңиз Элзар Өскөнбаева эмне үчүн Элзар Өскөнбаева ырдагандары жагат жакшы кийинки сиздин тандооңуз интернет жылдыздары Нурайым Акылбекова ак кыз ак кызды тандайм эмне үчүн Нурайымды тандайсыз биз соцсеттерден карап чыктык Нурайымдын ар бир сүрөтүнө өзүңүз лайк басат экенсиз комментарий жазат экенсиз демек көңүлүңүз бар окшойт ал дагы кандайдыр бир таланттуу кыз өзгөчө таптаза туп-тунук үнү бар анын өнөрүн сүйөм өнөрүн ак кызды айтып аткан болсом ак кыз болсо мен ак кыздын өзүн сүйөм дегенде эле айтып койсуң ак кыз деген карындаш болот биринчиден экинчиден болсо ал да төкмө акын мындай айтканда коллегабыз ал дагы бир кыйла кыйын кыз анда кийинки чыгармаларга кезек берели анда келиңиз анда комуздун коштосуна дагы бир чыгарма болобу комуздун коштосундабы мен эми сүйүү тууралында айтып калдыңыз ошондон кеп салып калдыңыз эми мен бир ырдап бербесем болбойт ошо күйүткө калган учурда сүйүү менен комуздун коштосунда чыгарып салалы анда ошондой кылалы бал болсоң бачым татайын башымды сага катайын махаббат ташып жүрөктөн ой бактылуу болуп жашайын махаббат ташып жүрөктөн ой бактылуу болуп жашайын гүл болсоң күндө жытайын күлкүңдөн башка укпайын жайды жайла айдайла ой жаныңдан алыс чыкпайын жайды жайла айдайла ой жаныңдан алыс чыкпайын сен менен өмүр бир
birge ötsün. Sen maga süyüç yüreksün, kay yerde jürsök bir soqsun oy. Kagışın eki yürektün, kay yerde jürsök bir qaqsın oy. Kagışın eki yürektün, kagışın eki yürektün. Barakелде. Son чыгарма болду. Бир өзүңүздүн жүрөгүңүздүн эсин табыңыз, күйүткө эч качан кабылбаңыз. Ал эми сизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип атат. Бизди көрүп жаткан жалпы биздин сүйүктүү көрөрмандарга эркин микрофон болсун, келиңиз. Урматтуу өнөр сүйгөн, өнөрдү баалаган, туу тутуп жүргөн өзгөчө биздин кыргыз элибиз келе жаткан дагы бир нече майрамыңыздар кут болсун, өзгөчө жас майрамыңыздар кут болсун. Ошол жазкы маанайда жаркылдаган көңүлдү каалайм. Жаркылдаган көңүлдү каалап туруп, арчадай өмүрдү каалайм. Дайым Кыргызстан өнүксүн, өссүн. Кыргыз элим дайым бар болсун, бай болсун. Эч качан кем болбосун. Жашасын Кыргызстан. Баракелде. Чоң рахмат келип бергениңизге.